Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы медиа сабаттуулук жана маалыматтык коопсуздук. Сабактын планы: маалыматтык коопсуздук түшүнүгү, маалыматтык коопсуздуктун ар түрдүү коркунучтары, санариптик кылмыштын түрлөрү, маалыматтык коопсуздукту сактоо чаралары. Маалыматтык коопсуздук түшүнүгү. Маалымат заманбап коомдогу эң маанилүү жана баалуу курал болуп саналат. Маалыматтык коопсуздук жеке адамдын, ишкананын, уюмдун жана мамлекеттин сыр сакталган маалыматтарын коргоо максатын көздөйт. Анткени маалымат сакталган системанын техникалык каражаттардын ишине атайын же кокустан кийлигишүү керектүү маалыматтын өчүп кетүүсүнө же бузулуусуна алып келет. Маалыматтык коопсуздукту сактоо үчүн 3 принципти сактоо зарыл: табигый, жасалма, ички жана тышкы. Табигый коркунучтар — бул табият кубулуштарынан келип чыккан. Өрт, чагылган, сел ташкыны, жер титирөө жана башкалар болуп саналат. Бул учурда маалымат сакталган системага олуттуу зыян болушу мүмкүн. Жасалма коркунучтар — бул кокустан, этиятсыздыктан же билбестиктен жана атайын хакерлердин чабуулу, атаандаштын кол салуусу, кызматкердин өч алуусу жана башкалар маалыматтык системага зыян келтирүүсү. Маалыматтык коопсуздукту бузуу ар кандай максаттарда болушу мүмкүн. Биринчиси — вирус иштеп чыгып, аны бардык интернет системасына жайылтуу. Экинчиси — мамлекеттик деңгээлдеги же жеке сырдуу маалыматтарды өчүрүү же көчүрүп алуу. Үчүнчүсү — банктын сайтындагы ири суммадагы акча каражатына ээ болуу. Ички коркунучтар — бул системанын техникалык жактан ичинен бузулуусу. Бул учурда атайын адистер тарабынан маалыматтарды системадан көчүрүп алып сактап калууга болот. Сырткы коркунучтар — системанын сыртынан болгон коркунуч. Буга техниканы атайын талкалоо, электр тогу менен байланышкан коркунучтарды айтса болот. Активдүү жана пассивдүү коркунучтар массалык системага болгон таасирине карата аталат. Активдүү — системанын мазмунун жана структурасын өзгөрткөн атайын программалар жана вирустар. Пассивдүү — системанын мазмунуна жана структурасына коркунуч келтирбеген атайын программалар. Санариптик кылмыштын түрлөрү. Санариптик кылмыш — техниканын өнүгүшү жана интернеттин жайылышы менен пайда болгон кылмыштын түрү. Санариптик кылмыштын түрлөрү: электрондук поштаны колдонгон алдамчылык, санариптик жеке маалыматтарды уурдоо, төлөм карталарынын паролун уурдап акчага ээ болуу, ишкананын сырдуу маалыматтарын уурдап сатуу, жеке маалыматты таратуу шылтоосу менен акча талап кылуу, мамлекеттик же корпоративдик маалыматтарга ээ болуу, тыюу салынган товарлар менен соода кылуу, вирустук программалардын жардамында системаны иштен чыгаруу. 2017-жылы май айында санарип кылмышкерлер WannaCry аттуу вирус программаларынын жардамында компьютерлерге глобалдык атака жасалган. Натыйжада 150 өлкөдөгү 230 000 компьютер жабыркаган. Файлдарды ачуу үчүн санарип кылмышкерлер сатып алууну талап кылган кат жөнөтүшкөн. Санарип кылмыштын кеңири таралган түрү фишинг чабуулу болуп саналат. Фишинг чабуулда көбүнчө электрондук почтага спам кат келет. Бул спам катты ачып, ссылка аркылуу кирүү абдан коркунучтуу, анткени спам каттын ичинде вирус программа системаны иштен чыгаруусу же жеке маалыматтарды уурдап алуусу мүмкүн. Маалыматтык коопсуздукту сактоо чаралары. Маалыматтык системаны бат-баттан жаңылап туруу, антивирустук программаларды орнотуу, ишенимдүү паролду колдонуу, аны жазып сактоо, почта, WhatsApp жана башкалар аркылуу келген спам каттарды, ссылкаларды ачпоо, ишенимдүү эмес веб-сайттарга кирбөө, жеке паспорт, банк карталары маалыматтарды эч кимге бербөө, расмий каналдар аркылуу гана баарлашуу, кат алышуу. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Маалыматтык коопсуздук деген эмне? Маалыматтык коопсуздуктун кандай түрлөрү бар? Маалыматтык коопсуздукту бузуунун максаттары кандай болушу мүмкүн? Санариптик кылмыш деген эмне жана анын түрлөрү тууралуу айтып бергиле. Вирустук программалар эмнеси менен коркунучтуу? Мисал келтиргиле. Маалыматтык коопсуздукту сактоодо кандай чараларды сактоо керек?